Бүтін Кыргызстан мадумаров. Мен ушуну тактап койгум келет да. Регламент эмне себептен алып атабыз? Ушунун түшүндүрмөсү бар, бирөө жарым түшүндүрүп бере алабы? Эмне үчүн? Биз биринчи күндөн баштап ушу регламент менен иштешибиз керек эле. Тилекке каршы 6 ай созулуп кетти. Регламентти кабыл албаган парламент башка мыйзамдарды кабыл алууга кудуреттүү болобу? Өзүнүн регламентин өзү кабыл албаган парламент бул эмне болгон парламент? Адахан Кимсанбаевич, сунуштар келип чыгып атат. Өзүңөргө белгилүү болгондой азыр Кабмин менен Жогорку Кеңештин ортосундагы байланыш жана берген тапшырмалардын актарылуусу боюнча маселелер келип чыгып атат. Регламентте Жогорку Кеңештин өкмөттөгү өкүлү каралган. Ошол маселе каралып атат. Депутаттардын ичинен бирөө болсунбу же аппараттын ичинен бирөө дайындалсынбы деп. Ушул жерге чыгарып эле чогуу эле чечпейлиби аны эшик артында кылбай? Ушул маселени комитетте карап, анан ар бир сунуштар комитет аркылуу кирет. Ошол себептен кирбей калыптыр. Кайрадан Марлен Абдрахманович сунуштап атат. Менимче Марлен мырза жок экен, мен айтайын дедим эле. Министрлер кабинетинде Жогорку Кеңештин өкүлүнүн отурушунун түк кажети жок да. Могу жерде отурган 90 депутат бүт баары өкүлүбүз. Не кажети бар дагы бир башка бир структураны ойлоп таап, бир көпүрөнүн эмне кереги бар? Түз эле сүйлөшөбүз, арабыз 30 метр го. Не кажети бар андайдын өкүлдүн? Ошону талантырмач. Каралган регламентте бар. Талантырмач. Макул, ал кезде каралганы туура болгон, себеп ал кезде парламенттик башкаруу эле. Практикада эмес. Кагазда, конституцияда ошондой эле. Ал башка структура башка эле. А бүгүн башка конституция менен жашап атабыз да. Бүгүн кажети жок, ошондуктан ушул сыяктуу маселелерди эшик артында 2-3 киши башын бириктирип алып чечпей эле парламентке алып чыгалып, кенен талкуу кылып, ушул жерден чечилиш керек. Ар бири добуш берилиш менен чечилиш керек да. Аны 2 киши отуруп алып чечеби эле. Менимче тез аранын ичинде регламентти кабыл алып, парламент толук кандуу иштеп баштабайынча, ыйлаганыбыз ыйлаган. Алмаз Акунжановичтин 4-чү дептери башталат, ал жаза берет. Майнап чыкпайт андан. Мага түшүндүрүп бергиле, ким ушул регламентти алып салабыз дегенге кимдер макул болуп атат, кийинки жылдырабыз дегенге эмне себеп болуп атат? Рахмат, сиздин оюңузду уктук. Калгандарында оюн жалпы угуп, анан коллегиалдуу орган добуш берүү менен чечим кабыл алабыз. Урматтуу коллегалар,